Саламатсыздарбы, ардактуу телегөрүүчүлөр, кеченин кадырлуу коноктору. 2015 жыл ичинде кыргыз маданиятына, адабиятына өз салымын кошуп жана жаш тайгүлүктөрдү колдоп келе жаткан Бейне өнөр коомдук фонду тарабынан жарыяланган конкурстардын жеңүүчүлөрүн сиздердин добушуңуздар менен чечтик. Мына бүгүн коомдук телерадио корпорациясында жеңүүчү деп табылган жаш таланттарды сыйлык тапшыруу аземи менен аныктайбыз. Узун сабак кеп кылып учурчакты, улуу кичүү жаш кары күтүп жатты. Куттукташып, сыйлашып алышсын деп, Кудай бизге кут кылды ушул саатты деген ырсаптар менен бүгүнкү кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Бейне өнөр коомдук фонду 2015 жылдын алгачкы айларында түптөлсө дагы чыгармачыл жаштардын ой тилегин, кыял максаттарын ишке ашыра алган, алардын ишеничин актай алган фонд болду деп айтууга толук негиз бар. Кыска убакыт ичинде бир катар коомдук уюмдар менен атайын түзүлгөн чыгармачылык бирикмелер менен кызматташып, бир топ иштерди аткарууга үлгүрө алды. Алсак, эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясы менен биргеликте жаш калемгерлердин адабий кечесин уюштуруп, ошондой эле сөз зергери аталышындагы конкурс жарыялап, анын негизинде мыкты жаш акындардын элге таанылып калуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Жаш акындарды колдоп атыптыр, ушуларды колдоп атыптыр. Бул деген арасынан мисалы бир 30-40 адамды, же бир 10-15 адамды ошо сүрөөнгө алса, жанагы күлүктөрдү таптап туруп жарышка кой бергендей эле көрүнүш. Анан кийин ошолордун арасынан бир мыкты чоор тарткан мыкты жигиттер, кыздар, комузду мыкты черткен комузчулар, ушулар анан мыкты акындар чыгып берсе болду. Ошондон 2-3 ар биринен бирден чыкса эле кыргыз эли үчүн бул чоң байлык, алакандай эл үчүн бул чоң нерсе да. Ошондой эле кыргыздын көөнөргүс асыл мурасы болгон элдик аспаптарда кол ойноткон чеберлердин арасында өнөр бейнеси аттуу конкурс уюштуруп, ондогон таланттардын арасынан таттыктууларын тандап, эл арасында катылып жүргөн жаңы жүздөрдү алып чыкты. Кароо сынактар ногу таланттардын өсүшүнө аябай чоң жардам берет. Билинбегени менен аябай чоң түрткү болот буларга. Мисалы, бул жаш балдардын дили дагы таза да. Булар ушу менен шык алат, дем алат. Дагы көп үйрөнсөм деген мындай ышкы оозу огош бетер артып турат. Ушуну менен бул кароо сынактын керектүүлүгү мына ушунда деп ойлойм. Мына бүгүн жыл бою жарышка түшкөн тай күлүктөрдүн мыктысын тандап, жалпы журттун назарына сунуштап жатат. Эмесе таймашка чыгып тапталган, таланты менен баркталган улан кыздардын татыктуу баасын бирге тыңдайлы. Алгач кылымдардан кылымга кылы үзүлбөй сакталып, колдон түшпөй баркталып келген кыргыздын улуттук аспабы комузда ким мыкты экендигин аныктоо үчүн жана жылдын мыкты чоорчусу деген номинацияга ким ээлик кылгандыгын аныктоо үчүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун орун басары Асылбашев Калыбек Шаршеналиевичти чакырып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы, урматтуу биздин студиянын меймандары, калыстар тобу. Мынакей 2015 жылдан баштап биз Бейне өнөр коомдук фонду менен иш алып барып, жаңы долбоор кирип, сиздердин назарыңыздарга бир жакшы ушу кыргыз өзү өнөрдү аябай сыйлап барктап келген элбиз. Мынакей жакшы бир таланттуу жаш балдарды, таланттуу жаш кыздарды таңдап, мына Кудай буйруса бүгүн бир ушу таланттуу балдарга дагы бир демилге болуп, таланттарды колдоп, Бейне өнөр коомдук фонд менен мындан ары дагы бир жакшы долбоорлорду иштешип турабыз дагы. Жылдын мыкты комузчусу болуп Мамбеталиев Ринат табылды.
2015 жылдың мыкты чоорчусу болуп Зарылбек уулу Талгат табылды. Жер жарылса акындын жүрөгүнөн өтөт деген кыргыз элибизде жакшы кеп бар. Бейне өнөр коомдук фонду тарабынан жарыяланган конкурстун Мекенчил үн номинациясынын жеңүүчүсүн аныктоо үчүн эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясынын негиздөөчүсү академиги Абдымамбет Сариев мырза менен бирге аныктайбыз. Мекенчилдик номинациясы боюнча Жусубалиев Умарга тапшырылат. Кудай сен өмүрүңдү узун кылып, мына ошо агаларың колдоп, коргоп турган маалда чыгармачылыгыңда өнүгүп өркүндөй берсин. Мындан арда жакшы мекенчилдик, улуттук патриоттук духта ырларды жазып, элге кеңири таанымал болуп, бийик көкөлө уча бер. Агама арно Жолон Мамытовко. Мен бир иниң, чоңойгон жаттап ырың, өтсөм деген сен басып өткөн жолдон, сени зааттап, сагарнап жазган ырым,
эстелигим болсун бул сөздөн койгон. Эч токтоосуз мезгил бат шашуу менен өтсө дагы сан доорлор, сан кылымдар тең айланып турмуштун сааты менен жүрүп турат. Ага, сен жазган ырлар акындыкта адамдык өктөмүнүн чындык менен чын достой колтукташкан. О бир ырың кийгендей оттон кийим, океандай да бирөө толкуп ташкан. А бир ырың тагдырдын суук күнүндө сус көңүлдөр жылынчу жылуулуктай, бак аралап бараткан күз күнүндө да бир ырың суналат сулуу кыздай. Турмуш деңиз болсо эгер калкып чөкпөй, кайык болуп үстүндө тура берер. Сенин ырың жаздагы жашыл чөптөй, жылдар сайын жаңырып чыга берер. Ыр поезди ышкырып жүрөр жолдон, жашоодо ушул ар мүнөт сааты кызык. Түмөн акындар түгөл бойдон таазим кылып турушар баш урушуп. Мен бир иниң чоңойгон жаттап ырың, өтсөм деген сен басып өткөн жолдон. Сени зааттап сагарнап жазган ырым, эстелигим болсун бул сөздөн койгон. Жылдын мыкты ооз комузчусун аныктоо үчүн Бейне курулуш компаниясынын башкы директору Тагаев Айбек мырзаны чакырып алалы. Биз Бейне курулуш компаниясы дайыма жаш ушу таланттуу балдарды, кыздарды колдойбуз. Жылдын мыкты ооз комузчусу Үсөнбөк Кулов Эдилбек табылды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сезим күүсү деп аталган номинациясынын жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн көз карандысы журналист Тынчтык Алтымышев мырзаны чакырып алалы. Бейне өнөр коомдук фонду тарабынан өткөрүлгөн конкурста сезим күүсү номинациясы боюнча жеңүүчү деп Жакупова Калича карындашыбыз жеңип чыккан экен.
Oyun. Bilesizби, сүйүүм айтпайм, алдастап. Бирок иштен жек көрбөймүн, мен сизди. Сенек болуп көрүнүүгө далбастап, сезим менен ойноп жатат, дейсизби? Ооба oyun. Oyun сыңар сезимдер. Ой чаржайыт акыл эсим бар туруп. Ал анткени сизде ача көзүрлөр, а мендечи карга, чырым, алтылык. Жүрүш сизде, кетирбейсиз жаңылыш. Жолуңузда ийгиликтер төшөлгөн, азыр сунсаң көз урбалет сагыныч, а мен үнсүз көтөргөн. Ал артынан ачадама санаалар. Анан тузда, эмне дейин эми мен? Сезимдерди болбогон соң барабар, сизге дайым бул оюндан жеңилем. Ашыктыгым жерип мейли тегинде, азабыма азап кошкун күн түнү, айрымасыз азыр жеңилбе. Акыр түбү oyun бүтөт бир күнү. Билесизби, өмүр бүтөт бир күнү. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, жылдын мыкты кылгыякчысы номинациясын кайсы жаш талант ээлик кылгандыгын дал ушул өнөр бейнеси конкурсунун уюштуруучусу, негиздөөчүсү, маданияттын мыкты кызматкери Айбек Карымов мырза аныктап бермекчи. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиянын коноктору, студиядагы өнөрпоздор. Биз сиздер менен бир жыл бою бир жакшылыкта жүрдүк. Жайлоодо жүрдүк, Чуңкурчакта. Сиздерге бир жакшы дем күч берүүгө аракет кылдык. Анан эмне дейин? Сиздердин мыктыларды анықташ өтө кыйын болду. Калыстар тобу ушундай катуу иштеп, антип-минтип чечишкече бир жылдын ичинде бир 6 ай өтүп кетти. Анан жылдын жыйынтыгы болуп, монтип сиздер менен кайрадан бир жакшы улуттук биздин коомдук биринчи каналдын студиясында жолугуп отурабыз. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Бул иш-чараны уюштурууда коомдук биринчи каналга эң чоң ыраазычылыкты билдиребиз, жетекчилигине албетте. Жана ошондой эле Калыстар тобунун аты аталбай атат. Себеби биз атын эч кимге айткан жокпуз. Кимдер калыстар болгонун өздөрү гана чечишти. Ушул жабылуу аякты жабылуу боюнча калтырууну чечтик. Анан эми уруксат берсеңиздер, кылгыякчыны мен аныктап коеюн, жарыя кылып коеюн дегеним. Кылгыякчы бул кыяк аспабы өтө татаал, көп аспаптарга караганда өтө татаал, кыйын аспаптарга кирет деп мен билем. Себеби мен бир убакта ошо кыякты үйрөнө албай койгом. Комузчумун өзүм кесибим боюнча, бирок кыякты үйрөнө албай койгом. Ушу кыякчылардын ичинен жылдын мыкты кыякчысы деп Бердикулова Айнура табылды. Баятан бери сиздер менен тапшырып аткан Токтогул атабыздын антологиясы 150 жылдыгына карата коомдук биринчи канал менен Бейне өнөр коомдук фондунун ортосунда биргелешип туруп чыгарганбыз. Ошону эсиңиздерге алып, дайыма аны текчеге чаң бастырып коюп койбостон, Токтогул атабыздын чертилбей калган, биз укпай калган күүлөрү, айтыштары, насааттарын бар ушунун ичинде. Ошону үйрөнүңүздөр.
бизде өнөрпоздор ушунчалык көп болгондугунан байланыштуу анча мынча кошумча бир сыйлыктарды коюуга мажбур болдук. Себеби арасында комузчулардан экөөнү биз аябай баа бердик, бирок бизде жободо жазылгандай бир гана сыйлык болгондуктан аны бөлүштүрүүдөн алыс болуп туруп, андан көрө өзүнчө кичине кошумча сыйлыкты биз Өмүрзак уулу Бекмат деген жигитти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Бул жигит кара күйүнүн атасы боло турган негизи бар экен. Ошон үчүн сага кошумча сыйлык, мындай бир кызыктыруучу сыйлык.
жана ошондой эле Бакыт уулу Бекназар. кылгыякчылардын ичинен дагы өсүп келе жаткан кичине таланттуу кызыбыз бар экен, Асанкулова Бактыгүл деген. Асанкулова Бактыгүлгө да чакырып коюп уруксат этиңиздер.
Gelecekte биздин акындарыбыздын мыкты болуп, кайрадан алыкулдар жараларына үмүт кылып, тилек кылсак болот. Койкун сап номинациясы Алтымыш уулу Мирлан. Бары сени күтүшөт. Келе көбүз. Баш кошолу дегенге. Чок баскансып чоочуп турсуң сен эмне? Ой, сен күйөөгө чыкпай эле алтыным. Эр алайын дедиң беле же эмне? Сага айткан сунушумду кабылда. Койгун эркем. Жок деп сүйлөп жаңылба. Бакыт болуп үйгө келин келсе деп баары сени күтүп жатат. Айылда. Барып калсам, жандап короо тарапты, үмүттөнүп мени жал-жал карашты. Келин алып келсең бизди сойгун деп, кородогу койлор маарап мага айтты. Кородогу ноктосунан байлануу, малда болсо барбы билбейм арманы. Калыңына мени берсең кантет деп, кара керим кишенеди алдагы. Жанындагы тай торпогу жулкунат, ары жактан мөө деген үн чыгат. Эне сүтүн бериш үчүн алгыстын, мени берип жиберчи деп уйтурат. Тоюнууга тойго келген көп конок, качан менде борк-борк кайнап эт толот. Кара казан, ой качан келип келинчек, качан мага тамак асат деп коет. Келин келип ысык чайдан куйса деп, чыныларда жакшы тилек тиленди. Шыпыргыда курбум качан келет деп, менден сага салам айтып жиберди. Келин келип ысык чайдан үйгө кирсем, төрдө турган жыйылып, журкандардын бул суроосу күч болду. Төшөк айтат качан мени салынып, журкан айтат качан мени жамынып, качан ойнойсуңар деди футболду. Кара керим, койлор дагы, уй дагы, казан аяк, шыпыргылар, бул дагы, идиш аяк төшөктөрдө күткөн соң, атам апам айтпасам да өзүңдү, белгилүү да, кандай күтүп турганы. Сага айткан сунушумду кабылда, койгун эркем, жок деп сүйлөп жаңылба, бакыт болуп үйгө келин келсе деп, баары сени күтүп жатат айылда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул конкурстун эң жаш катышуучусу Курманбетов Берадор, Ниязалы Борошев Кара Өзгөй.
Сыйлық алғандардың сыйлықтары құт болсын, мындан ары дағы ийгиликтерди жарата бериңиздер.